торт, кызыл гүлдөр, айлананын баары кызыл достор. Бүгүн 5-октябрь ырчы Айдана Дека өзүнүн мүчөл жашын белгилеп атат. 24 жашка чыгып аткан ырчыны туулган күнүнөн биз сиздерге сюжет тартуулайбыз. Ал эми бул туулган күндө ырчы өзүнүн жаңы ыры жана клибинин дагы презентациясын кылат. Бүгүнкү мааракеге ырчынын жакындары, достору баары биригип 50дөй адам чакырылган. Ал эми бул дастаркан ошол коноктор үчүн жайылган. Бул жерден мен капкейк көрүп атам, тортторду көрүп атам, бал муздак, жемиштер, айтор, сон даамдар. 1996 жыл 5-октябрь. Мына ошол күндү Айдана Деканын ата-энеси менен бирге эстейбиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Сиз да кызыл. Мен да кызыл бүгүн. Эң сонун келиңиз 24 жыл мурунку күндү эстейличи. Айдана Дека жарыкка келди. Ооба. Ал күн бүгүнкүдөй эле эсимде. Суббота күн болчу. Күз анда Караколдо жашап аткан мезгилибиз болчу. Атасы алма тергени кетип баратып, айыл жергесине. Анан мага төрөбөй тур, мен келгиче деп кеткен. Так эле ошол күнү төрөп койгом. Кечинде саат 10 ченемде Караколдун роддомуна алып барды. Родзалда болсо ошол мезгилде оор замандар болчу. Свет жок экен. Свет жок, анан бат-баттан чуркашып светти коюп, анан кызымды ошо төрөп алгам. Эгерде чынын айтсам, ошо балдарым ичинен эң эле жеңил төрөтүш Айданам болгон. Анан кыз дегенин укканда ушунчалык Кудайга ыраазычылыгымды билдирип, ыйлап сүйүнгөнүмөн. Кызымды колума алып, көзүмдү албай кечке карап такыр көзүмдү алган эмесмин. Андан соң күн күнөөкөрүнүн атакесине микрофон сундук. Ушул дагы эле ийгилик каалайм. Билинбеген мен бир топ ырларды жаратып, көп клиптерди тартты, бирок дагы деле ошо Айдана менен сыймыктанганым ошо дагы эле изденип жүрөт, токтогон жок. Дагы бир аракетчил, дагы бир жаңы нерсе, мындай бир творческий бир находка, решениелерди издеп, дагы эмнени киргизсем, дагы кандай бир жаңы нерсени тапсам деп ошого аракет жасаган мага ошонусу абдан жагат да ошо. Ал эми андан соң туулган күн ээсинин өмүрлүк жары ырчы Аваз Акимов менен сүйлөштүк. Ал мен үчүн биринчи орунда, менин үй бүлөм дейт. Аваз мырза, бүгүнкү күн сиздин да майрамыңыз, албетте. Маанайыңыз кандай? Маанайлар аябай жакшы. Ушул бүгүн келип берген жакындарга да чоң ыраазычылык айтабыз. Адатта каалоо тилек же болбосо куттуктоолорду угабыз да, сиз жолдошу катары мына ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сүйүктүүңүзгө болгон сезимиңизди, оюңузду, жүрөгүңүздө кандай орун ээлейт экенин айтып бербейсизби? Эми баардыгыңыздар билгендей эле жүрөгүмдө биринчи орунду ээлейт да. Азыр кызым экөөтөн эң алдыңкы мен биринчи орунга койгон бул үй бүлөм. Анан келинчегим эмне кылайм? Эң биринчиден ушул ден соолук болсун. Бул ден соолук деген жөн эле айтылган сөз баардыгы айтып кое бериши мүмкүн, бирок ден соолук аябай маанилүү нерсе. Ушул кызым экөө оорубай, дагы алдыда көп бала чакалуу болсок дейм, кызым ден соолугу болуп, келинчегим ден соолугу жакшы болсо, калган буюрса баардыгын калган өзүбүздүн эмгегибиз менен жетебиз деп ойлойм. Туулган күндү куттуктап ырчынын жакындары, кесиптеш достору белек-бечкегин көтөрүп келип атышты. Эл ордуна жайгашканга чейин биз туулган күн ээси Айдана Дека менен маектештик. Айдана айым, туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Сизге ден соолук каалайбыз. Күндү кандай тостуңуз? Туулган күн негизи жакшы башталды. Түнкү 12ден эле дароо эле куттуктоолор башталды. Анан кийин мен кечээ өзүм дагы бир курбу кызымдын туулган күнүндө болчумун. Анан 11:30 чарчап үйгө келип,
үйгө эс алайын, эртең туулган күн болот, эртерээк барып эс алайын деп үйгө кирип, уже домашний пижамамды кийип эле, анан шкафымды жапсам эле, мындай карасам светтер баары өчүк үйдөчү. Эмне болуп атат десем, көрсө досторум баары келип атышыптыр, торт, свеча көтөрүп алып. Негизи алардын планы боюнча мен кечирээк келишим керек болчу экен да. Алар кроваттардын астына, дивандардын артына жашынып, ушинтип мени сюрприз кылып күтмөк экен. Анан мен эртең келип сюрпризин бузуп алыптырмын, бирок ага карабастан сонун кече тартылашты. Анан албетте өкүндүргөн нерсе бул эртең мен ойгонгондо митинг болду. Азыр эле сурап атышат ага эң оригиналдуу белек эмне болду дегенде, ушу күтүүсүздөн белек эмес, күтүүсүздөн жаңылык бул митинг болду. Эсте калат окшойт э? Аябай өкүндүрөт, чын айтсам, күндүз такыр бир, чын айтайын, так маанайым жок болду. Эч эле туулган күндү өткөзгүм келбей, анан коноктор чакырылып калды, баардыгы мынакей заказ, баардыгы эми бул нерсе көптөн бери даярданып келаткан нерсе да, биз билген эмеспиз да мындай болоорун. Анан болбой калат десең дагы конокторумду бара кылып коем, толтур адамдарды бара кылып коем, анан эми мейли жакшылыкка болсун деп көбүнчө бүгүн дагы туулган күнүмө басым кылбай, көбүнчө клипимдин презентациясына басым кылып атам. Клипимдин ырымдын аталышы өмүр уланат да. Бул как раз таки бүгүнкү ушу митинг болуп аткан ушул ситуацияга жарашыктуу тема да. Мен ушу карантинде негизи кандай ыр жазсам деп аябай көп ойлонгом. Кайгылуу ыр жазсамбы дегенде бир ой келген, жазсам деп, бирок кайра ойлоп калдым. Элдер и так эле кайгы капада, анан кайра кайгылуу ыр жазсам мага жарашпайт. Мен ар дайым позитивдүү ыр жазгам. Бирок ушул темага ылайыкташтырып, ошо өмүр уланат деген позитивдүү мотивацион ыр жаздым. Клип тарттык, карантин убагында буюрса бүгүн тартуулайбыз. Кичине болсо да элге дем күч болсун, сөздөрүн мындай жакшыраак угуп койгула деп айтмакчымын. Баары жакшы болот, Кудайым буюрса. Бул дагы сыноо, мындан өтөбүз. Эң негизгиси тынчтык эле болсун. Бул мен үчүн чоң бир белек болот туулган күнүмө. Айдан айым, эми позитивдүүрөөк дагы бир темада сүйлөшөлү. Мүчөл жашты кызыл кийим менен тособот деп айтат да. Бул ишенимге сиз маани берет окшойсуз. Мен негизи жок, ал нерсеге ишенбейм деле, ага маани деле бербейм. Мен болгону, мен эми өзүңүздөр билет болушуңуздар керек, ушул жашка чейин эч качан бир мындай көйнөк кийип, така кийип, мындай даярданчу эмесмин да туулган күнүмө. Пиджак, шим, туфли ашып кетсе ушундай эле даярданчумун да. Анан билбейм да, убакыт өткөн сайын баягы шыныңдагы шустрый Айданадан да көйнөктөр кызыктырып, бирөө мындай туулган күнгө барса бирөө көйнөк жөн жүрсө, мен деле көйнөк кийип баштасам окшойт деген ойлор келип баштайт экен. Анан Бара созолонуп. балким ошондой туулган күндөргө барганда мурда мен дайыма душа компания болуп эң шаңдуу мен жүрчүмүн. Азыр карапсам анча деле шаңдуу болбой, уже токтоо болуп баштайт экенсиң. Эми бул дагы өзүм мурда деле интервью айткам, убакыт болуп ушундай убакыт өткөн сайын ар бир убакыттын өзүнүн бир жакшы нерселери бар да. Мурда секелек, жаш, тентек кыз болсом, азыр болсо акырындан эми буюрса токтолуп баштадым деп мындай состарын көбү айтып атышат. Ошондуктан мен дагы ийин деп калдым. Мен да ал нерсени байкадым Айдан айым. Ошо көбү ушинтип айтып атышат да. Кызыл кийим боюнча биз негизи розовый. Мен ар дайым эле розовый цветти жакшы көрөм. Розовый кылам деп эле 3 күн калганда 24 жашта эмес белем, кызыл кылып коелук. Мындай чисто для символический розовый буга чейин деле кылып жүрбөдүм белем. Давайте кызыл кылабыз деп продюсерим менен сүйлөшүп, анан кызыл кылдык. Чын эле жакшы цвет экен, ачык цвет экен. Мурда анча деле жактырчу эмесмин. Быйыл жакты. Көйнөктү кызыл цвет. жакшы көйнөктү тиктирдиңизби же сатып алдыңызбы? Бул көйнөктүн тарыхы абдан бир чоң. Негизи мен ушу айтып атпаймынбы, быйыл деле мындай бир бутиктерден барып бир костюм бир нерсе таап алат болушум керек деп даярданган эмесмин. Анан кечөө заказ бердим, бүгүн тигип берип коюшту. Жакшылыктарга кийип жүрө бериңиз. Албетте 2 жыл мурда туптуура жолдошуңуз сизге унаа белек кылды эле. Бул туулган күнүңүздө эмне белек берди же берейин деп атабы? Негизи жыл сайын эле абдан бир оригиналдуу жакшы белектерди берет жолдошума, ыраазымын, туугандарыма, ата-энеме. Ар дайым белексиз калтырбайт. Жолдошум жөнүндө суроо болуп аткандан кийин быйыл кандай десем берди, бирок аны айткым келбейт да. Сырда анткени эми айтсам деле болот болчу. Эми балким Instagram баракчаман бир күнү настроением бир ачылып кетип чыгарып ийем, бирок ошо айтып атпаймынбы, чоңойгон сайын жеке нерсени жеке кылгым келип калат экен, элдин көзүнө чыгаргым келбей калат экен. Бирок сонун нерсе белек берди, мен абдан каалап жүргөн нерсе. Бирок бүгүн эмес, муну 4-5 күн мурун эле белек берип койгон. Аны Instagramга чыгаргам, бүгүн сонун белек кылды, ким эмне деп ойлойт деп жазгам. Комментарийге жазышты, туура жазгандар болуп атышты. Анан бирок ал нерсеме мактанып, жолдошума муну берди деп азырынча айткым деле келбейли.
мындай жеке нерсени жеке эле калтыргым келип атат. Ошо. Эң сонун экен, эң негизгиси мына ушинтип жүзүңүздөн дайыма бакыттын нуру чачырап турсун, узак өмүр жашаңыз. Чоң рахмат сизге, ар дайым ыраазымын. Супер ТВ, Супер KG ар дайым менин жакшылыктарымды тең бөлүшүп, мени унутпай, куттуктооңуздарды айтып, репортаж кылып, ар дайым сонун нерселерди чыгарып турасыздар, оригиналдуу. Сиздерге албан ийгилик, сураныч, жакшы комментарий жазгыла. Биз анткени аябай жакшы жылуу сөзгө суусап турабыз. Кечээ башталып, алып баруучулар сахнага күнөөкөрүн жакындары менен чакырды. Алар өздөрүнүн куттуктоолорун айтты. Ал эми ырчынын жолдошу Аваз Закимов минтип куттук сөзүн оригиналдуу түрдө билдирди. Спасибо. Да, тут все русскоязычные, я тоже хотел бы на русском поздравить. Por favor, Фильм «Гелвей Галайлер», нормально? я поддержу смело. Так, жена моя, иди сюда. Мен арзалған белек бар болчу, ошону тапшырып коеюн деп. Маленький у меня подарок, хотел бы подарить. Негизи мен туулган күнүмдө Айдана эң биринчи мен апама гүл берген. Менден да биринчи апамды куттуктап, мен ошондо аябай ыраазы болуп калганмын. Чынында бул өтө жакшы апа, өтө жакшы үй бүлөдө кожойке десек болот. Ошон үчүн мен дагы бүгүн Айдана арзалган белек бар, мурда машиналарды белек кылсам, мен азыр болсо машиналардан чоңураак депчи. Сиздердин болчоңуздар мен биринчи жакта жана азыр эле айтып өткөн ушул дүйнөгө алып келген мен апама белек берип койгум келип атат. Кол чыгарып койсоңуздар. Чоң рахмат апа, ушундай белек бергениңизге. Друзья, громче аплодисменты. Почему не аплодируют? Да, больше аплодисментов. Ал эми бул болсо эми экөөнү опушушалдым. Аягым тартып калбасын депчи. Ошо туулган күнүң кутту болсун, бүгүнкү күн абдан сонун болот деп ишенем. Аваз, подождите. Такой момент очень, знаете, это очень волнительный, очень круто, когда вы разговариваете на истинном русском языке. Можно от вас услышать пару пожеланий в адрес своей супруги? Да, прямо вот от души. Скажите, пожалуйста. Поаплодируем, друзья мои. Давайте, да. А у вас пару пожеланий перенести. Я. Эми, как сказать? Главное здоровье, главное семья, главное деген наша дочка, главное и я, и ты. Люблю тебя. Друзья, Кутунун ичинде кандай белек бар экенине кызыгып сурадык эле, күнөкөрү аны сыр тутарын айтты. Андан соң жарыктар өчүрүлүп, чоң экранда ырчынын жаңы эмгеги көрсөтүлдү. Жана мындай кол чабууларга арзыды. Кеченин соңунда биз келген коноктордун айрымдарына суроо узаттык. Бул шеринелештерди достордум, мен Айдананын туулган күнүн бир канча жылдан бери чогуу өткөрүшөт экенин билем. Нурмат жооп берсинчи, эсиңиздеби, кайсы жылдан бери Айдананын туулган күнүн чогуу белгилеп келесиздер? Аваз экөө башкача элек деле акыркы бир жыл мурун, негизи 2 жылдай сүйлөштүк ошентип, анан мына башкачабыз деп кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөн убакта эле туулган күнүнө чакырышкан. Анда болсо буюрса ага карындаш, биздин карындашыбыз болот деп эле интервью берип калчу элек го баягы интернеттерде. Анан кийин Кудай буйруп экөө үй бүлө курушту. Андан кийин ар бир туулган күнүндө, ар бир жакшылыгында биз тең бөлүшүп, жакшылыгына ортоктош болуп келе жатабыз. Ошол жакшылыктарың көп болсун досум. Рахмат досум. Келгениңерге чоң рахмат. Негизи Нурмат, негизи эле менин досторум дагы ушул мен канча жылдан бери жакшылыгымдын баардыгын өткөрүшпөй, тикесинен тик туруп, ушул ар дайым жанымда, кызматын кылып, колдоосун көрсөтүп ар дайым жанымда. Кудай буйруса алдыда Нурмат досубуз дагы үйлөнүп, жентек той, Аяшкабыздын туулган күнү, кыскасы баардыгына биз дагы тикебизден тик туруп, Кудай буйруса колдоп турабыз. Буйруса.
жакшылыктар түгөнбөсүн. Рахмат. Силердин юбилейиңердин майрамы менен. Баарыңыздарга салам, ассалам алейкум. Карындашыңыз кайсы белекти алганды жакшы көрөт? Карындашым негизи мындай чоң белектерди деле көп эметпейт. Мындай эле элементарный бир кичинекей бир нерселерге аябай сүйүнөт. Ар бир белектен жүрөктөн чыкса, ар бир кичинекей нерсеге эле сүйүнүп, ошого ыраазы болуп, негизи эле башынан ошондой. Эмне Сиздин берген белегиңизчи оригиналдуусу? Так, мен ким кызыл 24 жашка чыкканда кызыл белек берет деп коет эмеспи? Мен болсо кызыл эме алдым, билет. Бүгүн буюрса берем ошо кызыл билет, анан конверт. Ошо. Кечигип кайдан келатасыңар? Кечигип келип калдык. Эң биринчи келишибиз керек болчу, биз сөз бергенбиз. Бирок кечээ күнү Айдананы куттуктап 12 түнкү саат 12де алгачкылардан болуп биз куттуктап келгенбиз. Бүгүн биринчи болуп келебиз дегенбиз. Келсек эч ким жок экен, бирок кайра барып, өзүбүздүн белегибизди алып, жетишип кайра келсек башталып калыптыр, бирок жетишип келдик. Жанагы торт көтөрүп алып, Happy Birthday деп ырдаган силер турбайсыңарбы? Ооба. Анда кечээ мисалы ырды атайын алдын ала даярдап репетиция кылдыңар да, туурабы? Туулган күнүң менен деп ырдагандачы. Ошону камерага ырдап койбойлу, баарыбыз чогуу эле, Туулган күнүң менен, туулган күнүң менен, туулган күнүң менен Айдана, туулган күнүң менен. Жалаң жакшы сөздөргө, жылмаюуга, кубанычка толгон бул кече мына ушундай жагымдуу атмосферада жыйынтыкталды.